Акыркы жана урунтуу окуяларды чагылдырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Тажылуу вирустан дагы 2 адам көз жумду. Бир суткада 69 кишиден жугуштуу илдет аныкталды. Аралыктан окутууга даярдык. 8 апрелден тартып 4 чейректин сабактары эфирге берилет. Муктаждарга колдоо көрсөткөндөр көбөйдү. Өлкөдө шоу-бизнес өкүлдөрүнүн жана активисттердин башын бириктирген Мекеним аттуу улуттук кыймыл түзүлдү. Кыргызстанда дагы 69 киши тажылуу вирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов брифинг учурунда билдирди. Жаңы учурдун баары обсервацияда жаткандардан аныкталган. Кыргызстанда ушун менен илдет менен алышып жаткан бейтаптардын саны 216 болсо, көз жумгандардын саны 4кө жетти. Өлкөдөгү бүгүнкү кырдаал боюнча Тазагүл Эмилбекова айтып берет. Акыркы суткада тажылуу вирус жукканы аныкталган дагы 2 адам көз жумду. Маалым болгондой, алар экөө тең ооруканада, стационардык дарыланууда болчу. Жана абалын дарыгерлер оор деп нөздөп жатышкан. Буга чейин 2 адам каза болгон. Ошону менен жугуштуу илдеттен көз жумгандардын саны 4 кишиге жетти. Ошондой эле учурда 5 адам оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын экөөнө жасалма дем алдыруу аппараты коюлган. Анын ичинен экөө ИВЛда, үчөө кислородный менен дем алып атышат. Бүгүнкү күндө өлгөндөрдүн саны 4 түзөт. Кечээ күндө 2 киши кайтыш болду. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ушундай кырдаал болуп атат. Жалал Абад областына барып келип көргөндө алар түндөсү бирине бири кирип чыгышып атат. Баары эме кылгандан кийин ошонун кесепетинен бирине бири баягы бир үйдөн экинчиге, үчүнчүгө барганда ошолордун контактылардын арасында ооруга чалдыккан козгогучтарын таап атабыз. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип, дагы бир жолу урматтуу мекендештер, силерди чакырып кетер элем. Канчалык мүмкүнчүлүк болсо өз үйүңүздөрдө отуруп турсаңыздар. Ошондой эле 6 апрелге карата Кыргызстанда COVID-19 вирусу аныкталган адамдардын саны 69 болду. Ош облусунда 47, Бишкекте 5, Чүй облусунда 1, Нарын облусунда 1, Ысык-Көл облусунда 1, Баткен облусунда 1, Жалал Абад облусунда 13 учур катталган. Министрдин айтымында булардын баары обсервацияда жаткандар. Обсервацияда жаткан кишилердин арасынан булорунун козгогуч сакталды. Булардын бир гана кишиде клиникалык белгилери бар, башкалары клиникалык белгиси жок, бирок бул оорунун козгогучу бар. Биз ошол бардыгын азыркы күндө ооруканага жаткырдык. Булар дагы ошол ооруканада дарыланышат. Андан тышкары мунун жакшы жери, себеби ошол обсервацияда биз атайын изолировать этип, сыртка коркунучу жок болгондугу бизди сүйүндүрөт. Ал эми илдеттен айыгып чыккандардын жалпы саны 10 адам болду. Дагы 23 бейтапты сакайганына байланыштуу ооруканадан чыгаруу пландалып жатат. Бүгүн оорудун айыгып чыккандардын саны 10, анан кийин 23 киши бүгүн даярдалып, анализдери даяр болушту. Бүгүнкү күнү 23 кишини Жалал Абад областынан ооруканадан чыгарабыз. Кыргызстанда ушуну менен бейтаптардын жалпы саны 216га жетти. Жалал Абад облусунда 80, Ош облусунда 94, Чүй облусунда 5, Баткен облусунда 4, Бишкек шаарында 25, Нарын облусунда 5, Ысык-Көл облусунда 3 кишиден тажылуу вирусу аныкталган. Алардын 9-у дарыгерлер. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Саакиев, Нио ТВ. Ош шаарында тажылуу вируска кабылган аялдын оорусу жолдошуна жугуп, ал оорунун кесепетинен каза болду. Бул туурасында республикалык штаб билдирди. Карантиндик аймакта турган жарандарды кармоону негизсиз деп видео кайрылуу жасап жаткан жарандарга алар айлана чөйрөсүнө кандай коркунуч алып келерин далилдеген бир мисалды айталы. Тажылуу вирустан каза тапкандардын бири Ош шаарынын тургуну. Анын чет өлкөдөн келген жубайы COVID-19 жуктурганы аныкталган. Бирок ал өзүн жакшы сезип, оорунун олуттуу белгилери байкалган эмес. Ал эми аны менен байланышта болгон жолдошуна вирус жугуп, илдеттен айыга албай каза тапты деп айтылат маалыматта.
Бүгүндөн тарта кала тургундары таажылуу вирус боюнча телефондон ыкчам түрдө медициналык кеңеш ала алышат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, эгер кала тургундарынын бири өздөрүнүн таажылуу вирустун белгилерин байкап калса, саламаттыкты сактоо министрлигинин 118 ыкчам байланыш номуруна чалса болот. Дарыгерлер чалган адам өзүн кандай сезип жатканын телефон аркылуу такташат. Андан соң адистер тарабынан иштелип чыккан атайын анкетаны толтурушат. Ыкчам телефон номурга белгилүү себептер менен гана эгер чет өлкөдөн акыркы 30 күндүн ичинде келсе, эпидемия көбүрөөк жайылган аймакта болсо, таажылуу вирус жуктуруп алган адам менен тыгыз байланышта болсо, обсервация жайларында болсо, дени табы жогору болуп, жөтөлүп, дем алуусу кыйындаса чалууга болот. 118 номуру эртең мененки саат 8ден кечки 19:00 чейин иштейт. Бишкекте тез жардам кызматынын унаасы жол кырсыгына кабылып, 2 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алышты. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ага ылайык, жол кырсыгы бүгүн 6 апрелде саат 11:00 Ахунбаев жана Тыналиев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алды. Тез жардам кызматынын унаасы менен Toyota Camry үлгүсүндөгү унаалар сүзүп кетти. Кырсыктын кесепетинен 2 медицина кызматкери денесинен ар кандай жаракаттарды алышып, ооруканага жеткирилди. Айдоочулардын абалы жакшы деп билдирет мекеменин маалымат катчысы. Жол кырсыгы боюнча тиешелүү тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. 6 апрелге караган түнү Кыргызстандын аймагында коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин эскертүүлөргө карабай бузган 78 адам кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда алардын 66сы Бишкек шаарында, Ош шаары боюнча 2, Жалал Абад шаары боюнча 6, Созак районунда 2 жана Кара Суу районунда 2 адам. Баары милиция бөлүмүнө жеткирилди. Ноокат районунда коменданттык саат талаптарын бузгандар катталган жок. Жалпысынан алганда 25 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 1944 адам кармалып, коменданттык сааттын аякташы менен кое берилген. Белгилей кетсек, таажылуу вируска байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал режими жарыяланган. Себеби учурда бир гана биздин өлкө эмес, жер планетасы боюнча дал ушул илдет менен көрөшүүдө. Менин байкоолорума таянсак, бүгүнкү күндө бул илдеттин келип чыгышынан улам ар бир мамлекет бири-бирине жан тартып, ар бир өлкөнүн жараны жергиликтүү жошунчуларына сана тартышууда. Дал ушул биздин өлкө үчүн оңой эмес күндөрдө мен жарандарыбызга кайрылгым келет. Бул илдетти жалгыз эч качан жеңе албайбыз. Андан тышкары өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер мындан да оор абалда тургандыктан пандемия коронавирус илдетинен Кыргызстанды толук жаба албайбыз. Демек, бул вирус биздин өлкөгө келгендиктен бирге кол кармашып жеңе алабыз. Мамлекетке 64,5 миң тонна үрөн керек болсо, учурда анын 55 миң тоннасы даярдалды. Бул туурасында Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев брифинг учурунда билдирди. Тагыраак айтканда, өлкөдө буудай, арпа, жүгөрү, картошка, чанактуу май өсүмдүктөрүнүн жана пахтанын үрөнү жетиштүү. Ошондой эле Керималиев өлкөдө 10 ишканадан түзүлгөн ассоциация жер семирткичтер менен камсыздап жатканын кошумчалады. Учурда өлкөнүн айрым аймактарына өзгөчө абал киргизилгенине карабай жазгы талаа иштери пландагыдай жүрүп жатат. Азыркы учурда Нарын областында жазгы жер айдоо иштери жаңы эле башталып баштады. Ошондуктан мен ойлойм, быйылкы ошол жүргүзүлүп аткан жазгы талаачылык иштери ойдогудай өтөт деп. Мен дагы бир токтолуп кетчү нерсе, үрөн корунун камсыздоо боюнча азыркы учурда бардык ошол буудай, арпа, жүгөрү, картошка, чанактуу май өсүмдүктөрүнүн пахтанын үрөндөрү жетиштүү. Ошо менен бирге эгерде Кыргызстанда 64,5 миң тонна үрөн керек болсо, ошонун 54-55 миң тоннасы даярдалгандагы азыркы учурда биздин дыйкандарыбыз үрөн маселеси менен мындай кыйынчылык болгон жок.
Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков бүгүн шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, мугалимдердин билимин өркүндөтүү институттарынын директорлору, билим берүүнүн облустук координаторлору менен дистанттык билим берүүгө акыркы даярдык боюнча онлайн конференция өткөрдү. Анда министр аткарылып жаткан акыркы иштер боюнча маалымат, электрондук ресурстар боюнча түшүндүрмө берди. Жетекчилерди сунушталган каражаттар менен гана чектелбей, өз алдынча изденүүгө чакырды. Онлайн жыйында министрдин орун басары Надира Жусупбекова мектепке чейинки даярдоо жана 1-11 класстар үчүн видео сабактардын телеканалдардагы жадыбалы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык 8 апрелден тартып 4 чейректин сабактары мамлекеттик каналдардан эфирге берилет. Ушул эле видео сабактар, окуу материалдары, электрондук китептер, теледен кетчү сабактардын жадыбалы, кошумча адабияттар, тапшырмалар, мугалимдер үчүн колдонмолор, өнүктүрүүчү оюндар, тесттер жана башка министрлик тарабынан түзүлгөн окуу чекит edu.gov.kg порталына жүктөлөт. Өлкөдө шоу-бизнес өкүлдөрүнүн жана активисттердин башын бириктирген Мекеним аттуу улуттук кыймыл түзүлдү. Аталган кыймыл учурда муктаж болгон үй бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүүдө. Ошондой эле активисттер атайын программа иштеп чыгышкан. Теманы кабарчыбыз улантат. Кыргыз эстрада ырчылары биргеликте учурдагы кырдаалга байланыштуу элди сабырдуулукка, ынтымакка үндөгөн чыгарма жаратып, клипте тартышкан. Ырсаптарында кыргыз элинин кайраттуулугу айтылып, чыдамкайлыкка чакырык ташталат. Баркын билдик кыска өмүрдү. Биримдикке үндөгөн чыгарманын аткаруучулары Актан Исабаев, Жамиля Муратова, Курал Чокоев, Нурлан Насип өңдө бир катар белгилүү инсандар. Ал эми ырдын сөзү Акбар Кубанчыбековго таандык. Бул тууралуу аталган кыймылдын түзүүчүлөрүнүн бири Курал Чокоев билдирди. Менин дайректиме, мен WhatsApp-ма аябай көп каттар келип атат да, мага жардам керек, биз муктажбыз, бизге жетпей атат деген каттар келип, мен аябай үйдө отура албай калдым да, чынымды айтсам. Сөзүнө Кубанычбеков Акбар жазыптыр. Болбосо Эдил Маматов биздин күчтүү аранжировщигибиз, обончубуз жазып, бир кайыктабыз, бир кемедебиз деген маанидеги ыр экен. Анан баягы голосторго бөлгөнү ушундай чын жүрөктөн болду да бардыгы. Эл аябай жакшы кабыл алып, Кудайым буйрса жеңебиз деген адамдар болуп атат. Мен ойлойм, элге жакшы дух берип атат. Себеби азыр эл биздин ырыбыздын дагы, чырыбыздын дагы кереги жок болуп турган убагы. Жугуштуу илдетке каршы күрөшүү үчүн жалпы кайрымдуулук кылып жаткан жарандардын, фонддордун башын бириктирген Мекеним улуттук кыймылы түзүлдү. Маалым болгондой, аталган кыймылдын атайын расмий сайты бар. Кайрымдуулук кылып жаткандарга санариптик платформа түзүп берүү биздин негизги максатыбыз дешет уюштуруучулар. Кайрымдуулукка муктаж адамдар келип өзүнүн заявкасын калтырат, адресин калтырат. Биз болсо ошол жардамды жөнөтөбүз. Мисалы үчүн мен жардам бере алам деген адамдар кирет дагы, өзүнүн телефонун адресин калтырат, каражаттарды керектүү тамак ашты же болбосо дармектерди жеткизебиз да. Азырда көп кайрымдуу иштер кылып атышат, бирок баарыбыздын баш биригип, бир ынтымакта иш кылсак ийгиликтүү болобу деген ойдо ушул кыймылды ачып атабыз да. Кайрымдуулук кылам деген адамдар 3 түрдүү жардам бере алат. Алар акчалай, волонтердук иш менен жана онлайн сабактар, ар түрдүү курстар, программаларды үйрөтүү аркылуу. Ошондой эле улуттук кыймылдын түзүүчүлөрү атайын программа иштеп чыккан. Гуманитардык жардамды жеткирүү үчүн активисттер электрондук маршрут баракчаларынын автоматташтырылган программасында түзүшкөн. Мисалы, сиз 800дөй дарекке азык-түлүк жеткирип беришиңиз керек. Ошол эле учурда сизде 60 эле унаа бар. Бир нече секунданын ичинде аталган система бардык машинелер үчүн маршруттук баракчаларды берет. Программа аларды жеткирүү үчүн мүмкүн болушунча тезирээк жана ашыкча чыгымсыз ишке ашышын шарттайт. Сайтка жайгашкан маалыматтар жана атайын программалардан учурда элге кызмат кылып жаткан улуттук штаб, коомдук фонддор, мамлекеттик органдар жана жөнөкөй жарандар пайдалана алышат. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Ньюс ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.